Эгерде өспүрүм балабыздын эмоционалдык интеллектин жана ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнү кааласак, биз балдарга күнүмдүк жашоодо акыл айтып, урушуп же үйрөтүп, көрсөтүп талап кыла бербестен, сен кантип ойлойсуң деген суроо вариантын сунуштасак, натыйжасы жакшыраак болот. Маселен үтүктү өчүрүүнү унутуп калган болсо, аны урушуунун, же болбосо кайра айтуунун ордуна, эгерде үтүк көп убакытка чейин өчпөй калса, кандай болор эле, ойлонуп көрсөң деген суроону берсек, балага таасирдүүрөөк болот. Ошондой эле башкаларга күйүмдүү болушун кааласак, бөбөгүн ыйлаттың деп урушуунун ордуна, эгерде сен да бөбөгүң сыяктуу кичинекей болсоң, сага ушундай мамиле кылышса, сен анын ордунда болгонуңда кандай кылар элең деген суроону берсек, балага бул да таасирдүүрөөк болот. Өспүрүм балаңызды билимге кызыктыруу жана анын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнү кааласаңыз, кызыктуу мектеп аттуу курска чакырам. Бул курста апалар үчүн өзүнчө сабактар берилип, балдарды билимге шыктандыруучу, өзүнө ишенимин жаратуучу сабактар берилет.